ошодон болду да. Себеби багдай неме болбосун депчи. Sal günden beri ağırlık. Günden beri akıl. Valla. 150 kilogramga чейин көтөрөт деди. Анан эми баягы мен аны деле неме эске албаптым беле. Анан эми баягы биздин Ислам Үмүт фондунун жетекчиси Фардеж айтып калды. Канча килограмм экен, ошо карап туруп алайлы деп. Анан кийин ошодон болду. Анан биздин ушу Ислам Үмүт фондунун жетектеген жетекчи ырайымы ошол Фариде деген эже, анын бухгалтери Нигаре деген кыз, ошо эки кыздын сизге болгон ошол Ислам Үмүт фондунун сизге болгон озолду да аз болсо да көрсөтөйт атпайбыз. Анан ушул немеге сизди бизге кабар жеткизип, ушундай неме бар деген ушул биздин жогорку элдик көзөмөлдө кызматкер мүчөсү Акылбек мырзанын чоң немеси бар. Себеби Акылбек мырза салымы чоң. Себеби Акылбек мырза айтпаганда мен сизди тааныбап, биздин Ислам Үмүт фонду тааныбайт эле. Себепкер болду. Ооба, ушул себепкер ушул Акылбек мырзага чоң рахмат. Инисине дагы рахмат, биздин ушу жамаатыбызга рахмат. Сизге бекем ден соолук берсин. Эч качан оорубаң. Үй-бүлөңүз менен аман болуң. Ушул сиздин өмүрлүк жолдошуңуз өмүр бою сиз менен жүзгө чыксын эле, бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Сизге дагы чоң рахмат. Ошентип Allah şifa verip жүгүрүп кеттик. Кайгыларга караганда бир жаш баладай кылып асырап карап отурат экенсиз. Сизге дагы ушул багып өстүрүп ушундай тарбиялаган ата-энеңизге дагы рахмат сизге. Эми мындан кийин оорубаң. Кудай кааласа коляска менен, коляскадан кийин таяк, таяктан кийин өзүңүзчө болуп, биздин катарга кошулуп, биздин жогорку элдик көзөмөлгө кошулуп, Ислам Үмүт фондуна кошулуп, биздин катарыбызда жүргөнгө Аллахым насип эткен болсун, Анан ушунча узак жолдон биздин жогорку элдик көзөмөлдүн неме Атаңызда bundan ömürdü olsun. Ушул агайыбызга дагы рахмат. Ушундай ошо жолдон ушул жака келип, бизге дагы ушул кичине болсо дагы неме кылып калайлы, сооп алып калайлы деп ушунчалык жамаат неме кылды, биргелешип. Жамаатка дагы рахмат. Атамбек мырзага рахмат. Тормуз.